онлайн окусаңыздар болот. Бүт шарттарды түзүп беребиз. Эң негизгиси мына биз этиканы, андан сырткары практиканы биз азыр шарттарды түзүп атабыз. Кышкысын дагы өткөрөбүз. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин силер практиканы ашып кетсе 2 айда эле бүтөсүңөр толугу менен. Но эртең уже бүгүн алган ошол айдоочулук көлүңөрдү силер татыктуу аласыздар. Көрүп атасыздар да. Бир машина келип токтоду, экинчи машина катуу барат туруп пешоход өтүп кеткенди сүзүп кетип атат. Мына ушул бардыгы билимдин жоктугунан. Автошколалар берип аткан, мына окутуп аткан автошколалардын бүгүнкү күндө ошол биздин жарандарга үйрөтпөгөндүгүнөн, көп нерсени билбегендигинен. Андан сырткары дагы бир жолу айтып коеюн, практикалык биз автомобилдердин бардыгын, Кудай сактасын, жолдо барат дөңгөлөк жарылат, жолдо баратып автомобиль учуп калышы мүмкүн, ар кандай случай болушу мүмкүн. Ошондо эмне жасаш керек, эмне кылып туруп алып кетиш керек, кандай кылып туруп оңдоп түздөп, мен ошол кайра өзүм машинама отуруп айдап кетишим керек деген нерсеге чейин бардыгын үйрөтөт. Мына биз ошол жаш биздин курактагы жарандарыбыздын бардыгын мына ошол билим менен гана үйрөтүп алсак, мына келечекте 4-5 жылдын ичинде мына биздин урматтуу президентибиз бизге ошол аябай катуу тапшырманы койду. Кудайым буюрса, бул биз реформаны эч нерсеге карабастан аягына чыгарабыз.